Аталған мелдешті Кавагайлын тургуну, кол күрөш боюнча машыктыруучу Рустам Бактыбеков темилге кылып уюштурган. Өзү жаш болсо дагы мындай спорттук иш-чараларды көп өткөргөн. Мелдеш башталарда спортчуларга кол күрөшүнүн ыкмалары көрсөтүлүп, түшүндүрүү иштери айтылды. Стерженьди кой берип, башка столдун бир бурчун камап туруп колуну жеткизсе, бул утушка ээ болбойт, эки кайра жүрүшөт. Анан кайра турушат, кайра басып кетет, кой берип туруп кайра кармаса, басып кетет, кой берип туруп столду кармабай туруп, кой берип туруп, басып кетет да, кой берип кайра столду кармаса, болот да 1-2 секундада. Жетигиз арстандары деп аталган турнирге 80ге жакын спортчулар катышышты. Конок катары Бишкек шаарынан, Жалал-Абад, Талас облустарынан спортчулар чакырылган. Мелдеш мырзалар арасында 5 салмак категорияда, айымдар арасында 2 салмак категорияда өттү. Мелдештин негизги максаты жаштардын башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу болуп саналат. Келген спортчулар активдүү катышып, кол күрөш оюну өркүндөтүүгө өбөлгө болуп, келечекте улантабыз дешет. Уланты бар негизи. Улантайын дейм. Кол күрөштөн мен кругка көбүнчө тартам, кол күрөшкөндө. Ал эми Улан Токсобаев болсо, кол күрөш боюнча азиялык мелдештерге чейин барып, өлкөнүн намысын коргоп келген. Өтүп жаткан мелдеште дагы кызыктуу оюн көрсөтүп, жетигиз арстандары ийгиликтүү келе жатканын кошумчалайт. Азыр 3 жолу чыктык, эми финалга Кудай буйрса дагы бир аз неме бар, шанстар бар. Анан дагы бир 5ке жазылганбыз, 70ке. Андан да эми Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы буйрса. Жетегиз арстандар Кудай буйрса жакшы келет ат. Жакшы буйрса. Мелдешти уюштурууга Москва шаарында эмгектенип жүргөн жаңы муун коому колдоо көрсөтүп кол сунган. Калыстар тобу өз иштерин адилеттүү так аткарышып, жеңүүчүлөрдү аныктап жатышышты. Соңунда жеңүүчүлөргө уюштуруу тобу тарабынан ардак грамоталар жана медалдар тапшырылды. Талант Айдарбеков, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.